Асейин Саралаев убагында Атамекен партиясынын катарындагы активдүү мүчөлөрүнүн бир катары таанымал болчу. 2010 жылдан кийин Атамекенчи депутаттардын бирисинин жардамчысы болуп жүргөн. Кийин өз алдынча иштеп, учурда Европада жашайт. Ал убактылуу өкмөт Текебаев жана Атамбаевдер 2010 жылы Бакиевдердин үйүнөн алтындарды жана акчаларды тоноп бөлүшүп алганы тууралуу маалыматтар менен бөлүштү. Эмне үчүн убактылуу өкмөт жана алардын жакындары Бакиевдердин келишине каршы? Себеби Бакиевдердин мүлктөрүн мамлекеттик казынага түшүрбөстөн өздөрү бөлүп алышкан. Банктардагы ячейкаларда Бакиевдердин 200 миллион доллар акчасы бар болгон экен. Убактылуу өкмөттөгүлөр 20 миллион доллар чыкты деп коюшкан. Калган 180 миллион долларды убактылуу өкмөттүн Атамбаев баштаган бир группасы бөлүп алышыптыр. Максимдин офисинен чыккан 1,5 тонна алтынды бүгүнкү баа менен 200 миллион доллар Текебаев баштаган экинчи группасы бөлүп алышкан. Ошондо убактылуу өкмөттөгүлөр 14 рейдер 400 миллион доллардын тегерегинде акчалуу болушкан. Бирок Бакиевди тоноп кетти деген акчалардын баарыны биз тоноп ушуларга бергенбиз. Бакиев атып өлтүрдү деген кишилерди баарын десем болбойт. Анткени өзүм фактын үстүндө болдум да. Куан келди да мага айтып биз баарын сен Нацбанкка өткөзүп бергенбиз деп. Эми процедурасын кандай болот? Алар азыр 1 миллион берсен чанкастан кетет да. Улар канчасы ошол үчүн баары кишилерге турушулбайлыбы мүмкүн. Өздүк булактардын берген маалыматына алайык, Текебаевдерге тийген алтындарды эмнеге баарыбыз менен бөлүшпөйсүңөр деп Атамбаевдин Сариев, Бекназаровдор баштаган группасы Текебаевдерге доомат коюп баштаганда, Текебаев, силер ячейкадагы 200 миллион долларды бөлүп алдыңарго, ошол жетпейби силерге? Уялбайсыңарбы? Алтынды биздин группа алсын деп Текебаев баштаган Болот Шер, Туратбек Мадылбековдор бөлүп алышкан. Бусикка ошондойго жүктөгөнбүз. 1,5 миң штук болчу. Ал жерде англисче жазылган, китайча жазылган жана орусча жазылган 60 на 40, 70 30 деген мындай алтындын жанагы негизги салмагы жазылган болчу да. Андан кийин алтындарды жүктөө машина жылгандан кийин 10 мүнөттө биз кармалып калып атабыз. Кармалып калган жерде мен Райкан Төлөгөновичке чалып атам. Райкан байке жанагы алтын чыккан жерден кете элек болчубуз, биз кармалып калдык деп атат. Райкан байкенин номери ошо кезде 0777 03 41 42 болчу. Ошол учурда могул жерде балдар топтошуп турган балдар кача башташты. Ким келди атып кетпесин деген учурда Райхан Райхан Төлөгөнов айтты, Текебаев коркпой эле койгула. Ичине киришип, газель бул жерде токтоп турду. Биринчи кеткен газель бул жерде болчу, экинчи токтогон газель бул жерде турган. Артта могул жерде газель турду. Ичинен коробка менен оружияларды алып чыгышты. Автоматтарды, документтерди пакетте упаковный коробкадагы бүт баарын тең алып чыгышып, газелге салышты. Газелге салышып, каяка алып кеткенин билбейм. Мына ошентип ячейка боюнча да, алтын боюнча да убактылуу өкмөттөгүлөр бири-бирине эч дооматтары жок, ооздору жап-жап болуп, жабылып калган экен. Бири-биринин абийирин ачышмак беле, эми Бакиевдер келбесин деп, буту күйгөн тооктой безилдеп чыккандар мына ушулар. Болбосо булар Бакиев келсин, жооп берсин деш керек эле да. Мурда бийликте олтурушканда Бакиевди алып келели десек, Беларусь бийлиги бербей жатат дешчү эмес беле. Калпычылар десе, 10 жыл бою элди калпыңар менен сугарып келдиңер го чиркин. Ушуларга 10 жыл ишенип жүргөн эл да жоош экенбиз. Эми Бакиевдер келсе, сот иштери кайрадан каралып, бир тарапта убактылуу өкмөт, экинчи тарапта Бакиев бетме-бет олтуруп, кылмыш иштердин баары кайрадан текшерилмек экен. Ушундай болсо гана аттың эки тараптын тең чыныгы жүздөрү ачылып, сонун болмок. 15 жыл мурдакы көмүскө калган былык иштердин бети ачылмак. Атамбаевдер ячейкадан уурдаган 200 миллион доллар, Текебаевдер Максимдин офисинен уурдаган 1,5 тонна алтын мамлекетке кайтарылмак. Бакиев да өзүнө тиешелүү жазасын алмак.